менен өзүбүз окуубузга деле өзүбүз барып ушинтип эле чоңойгонбуз. Таяк жеп алган турбайсыңбы? Жок, таяк жейчүбүз бирок. Самат менен бирдей эле тамашалашам, иногда Саматтын шуткалары өтпөй калат да. Чынымды айтайын, мен көрүп калышым мүмкүн да, мисалы мугалимдерим. Бала төрөлгөндөн кийин 5 жыл как будто бир 5 күндөй эле болуп мындай билинбей калат экен. Төрөбөйсүңбү деп бир жолу айткан, ошол аябай катуу тиген мага. Эркекке бала керек да деп, бирок бала керек да деп айтайын десеңиз, 10 баласы болсо деле кетип калган эркектер бар, туурабы? Мен салыштырып көрөм да өзүмдүчү, мындай бир аз начар кишикем деп коём да. 8 жылда дилимди кайсы жерде кыскартып, кайсы жерде узартканды үйрөндүм. К нам часто обращаются будущие мамочки. Можно ли лечить зубки во время беременности? Да, конечно, во время беременности можно и нужно лечить зубки. Но самым благоприятным периодом для лечения зубов является второй триместр беременности. В этот период, если нет угрозы, то мы можем проводить все манипуляции в полости рта. Анестезия, лечение, пломбирование, удаление. Все эти манипуляции можно проводить во втором триместре беременности. Единственное, что нельзя делать во время беременности, это проводить ультразвуковую чистку полости рта. Салам достор, аты жөнүм Назира Бердиғулова. Биздин дам программабызга кош келипсиздер. Кадр сыртында Замир 11 студия. Каналга катталгыла жана кызыктуу маектерди көрүп, даамдуу тамактарды жасап алып көрсөңүздөр, андан дагы жакшы болот. Достор, комментарий бөлүмүндө бизге жакшы смс билдирүү келген. Назира айым, Самат Эркинбековдун жубайы Чолпонду чакырыңыздарчы деп, мына ошол күндөн тарта биз Чолпонго мергенчиликке чыктык. Көптөн бери колго түшпөй, мынакей бүгүн биздин даам программабыздын коногу Чолпон айым. Чолпон, кутман күн. Кандайсыз? Жакшы Назира, өзүңүз кандай? Ден соолук кандай, жакшыбы? Ошол бойдонсуз. Самат мырзага чоң рахмат айтыш керек. Чолпонду ошол бойдон сактап калганына. Негизи айтып коюшат го, кара кыздын эме багынан деп коюшат го. Анысың арна сиз кара кызыбыз ак болуп калыптыр. Кандайсыз анан? Жакшы. Телегөрүүчүлөр менен амандашып алсак, анан маегибизди баштайлы. Саламатсыздарбы? Жакшы жүрөм. Жакшыбыз. Биздин дам программабыздын эң активдүү көрүүчүсү экенин билебиз. Бүгүн бизге эмне тамак жасап берем дедиңиз? Мен өзүм Баткендин кызы болгондуктан сиздерге баткенский плов, рис баткенский, анан общий мындай жасалмасы бүт баары баткенский кылып жасап берейин деп чечтик. Бат делеген арыдан бери. Андан жакшы. 1 сааттын ичинде. 1 саат ичинде. Саат деген 12 10 калды, Замир 1-ге 10 калганда дасторконго отуруп аш кийип. Мен эмне кылып жардам берейин, Чолпон айым? Сиз пияз менен эт алыңыз, мен Сиз ушул точно эле майны. Мен чоркадан, мурун деген мындай кол менен деле кесебиз, бирок чоркадан бат жакшы болот да. Келиңиз. Чолпон айым, бул канчанчы көзүңүз? 28-темин. 28, буюрса кийинки жылы, жылдын башында 29 болот. Абдан жакшы. Бул күздө кандай тосуп алдыңыз? Ар бир мезгил өзгөчө болушу керек, ар туракта. Мен ушу негизи мен жай жактыра бербейм да, анткени менде мындай сезон аллергиям бар. Аябай кыйналам. Чүч көрөм, көзүм кычышып, ушинтип анан мага негизи күз жагат, анан жаздын башы, март, апрель, май деген ушундай айыл. Эми эмне дейт? Нету жаратылышта жаман абарай жок. Ошо. Бул жайда эмне кылдыңыздар, Чолпон айым? Бул жайда биз үйдө эле болуп, негизи эчтикке деле барган жокпуз. Көлгө бир эле жолу барып келдик. Атабыздын бир жолу көлгө бир жолу барып келдик. Биздин атабыз Саматтын жумушуна байланыштуу үйдө эле болуп калдык. Жакшы. Чолпон айым, балалыгыңыз кайсыл жакта өттүлү? Кайсыл жактан чоңойдуңуз? Кайсыл көчөнүн топурагынан ары чуркап, бери чуркап? Балалыгым Баткен облусунда Кадамжай деген шаарында чоңойдум. Окуумду да ошоктон аяктадым. Номер 17 школдо. Канча бир туугансыздар? 4 бир тууганбыз. 3 кыз, 1 эркек. Улуусуз? Улуусу 2 эжекем бар. Мен кыздардын эң кичүүсүмүн. Анан менден кийин иним. Иниңиз бар. Ооба. 4 бир туугансыздар. Азыркы мамилеңиздер кандай? Катышып турасыздарбы? Ооба, обязательно катышып турабыз. Күнүнө сүйлөшүп турабыз, видеозвоноктон чалышып турабыз. Инем азыр армияда жүрөт, иnim менен деле сүйлөшүп турабыз.
кантип армияга жөнөттүңүздөр? Жалгыз уулуңуздар болсо, көбүнчө жалгыз тумдулдар жибербейт го. Ооба, башында апам жаман болду. Жериси келбей, анан бирок болбой эле өзү баргысы келди дедим. Барып келейин, көрүп келейин деп. Ошо кетти. Буюрса бул жылы октябрда чыгат. 1 жыл болду. Кайсыл жакта өтүп атат? Ошто өтүп атат. Ошто, э? Ооба, ошто өтүп атат. Мынакей 4-1 куттаган деп калбадыңызбы? Анан ошол 4-1 тууганды чоңойткон, өстүргөн ата-эне. Ооба. Атаңыз менен апаңыз кайсыл кесиптин ээси? Апам менен атам экөө бир университетте мед академияда окуган, ошол жактан таанышып, табышып, үйлөнүшкөн. Профессиялары акушер-гинеколог. Кадамжайда врач. Тилекке каршы папам 2015 жылы каза болуп калган рак оорусунан. Кечиресиз. Ошо. Азыр мамаңыз? Азыр мамам жалгыз Кадамжайда. Жакшы экен. Кудай буюрса эниңиз барса үйлөнтүп турмайсыздар. Ооба, буюрса айтып атабыз 1-2 жылда үйлөн деп, жалгыз эркексин деп. Мамамды жалгызсыратпай. Ооба. Анан мынакей сиз дарыгерлердин үй бүлөсүндө чоңойгон турбайсызбы? Ооба. Кандай үй бүлө негизи бул дарыгерлер? Кандай тарбиялайт балдарын? Мугалимдер айтат экен, мен уят кылба, мугалимдерге жакшы окуу, мен ал мектепте иштейм деп. Дарыгерлер балдарын кандай тарбиялашат? Эми любой эле ата-эне айтат го негизи, эми уят кылба деп. Анан биздин ата-эне деле баары элечи, биз деле ушундайбыз да. Анан баары эле ушундай эле тарбиялашкан. Анан бизде мамамдар врач деген сен балки мүлөңүздөрдү ден соолукка көбүрөөк көңүл бурчуңуздар. Ооба, ошондой. Анан биз өзүбүз менен өзүбүз эле чоңоюп калдык окшойт. Анткени экөө мындай врачтардын жумушу эмеде го, вдруг эле операцияга чакырып калат, түнү менен кетип калышат. Анан дежурство деген болот. Ошентип өзүбүз эле чоңоюп калганбыз. Чын өзүбүз менен өзүбүз окуубузга деле өзүбүз барып, ушинтип эле чоңойгонбуз. Таяк жеп калган турбайсыңбы? Жок, таяк жечүбүз бирок. Таяк жечүбүз. Өзү чоңойсуз, бирок таяк жегенсиз. Ооба, таяк жечүбүз, ооба. Эмнеден улам таяк жеп калчыңыздар? Үй жылбай калат, огород каралбай калат, малга суу берилбей калат дегендей. Ошондой айнап турбайбы? Малды, сууну, мисалы үчүн биз деле 3 кыз да бөлүшүп алат элек ишти. Сиздерде кандай эле болот? Биз деле бөлүшчүбүз. Сизди көбүнчө кайсыл жакка бөлүп коет? Мен жана эң кичүүсү болгондо анан эметчүмүн, жана подай принесили болчумун. Универсал болчумун. Тегил жака, ал жака. Ооба, мен жумшап эле суу алып келип бер, анан муну кылып кой деп элечи. Ошол үйдү сагынасызбы? Ооба, сагынам. Эми колдон келишинче 1 жылда бир барганга аракет кылабыз. Апаңыз менен кандай мамилеңиз? Апам менен мамилем жакшы. Мен жакшы, бирок жанагы азыр биздин жаштардын психологиясы мындай бир аз башкача го. Жана интернет өнүгүп, анан мындай тарбиялоо, анан мындай өзүңдүн жакшы көргөн сезимдерин билдирген азыр балдарга башкача болуп калганда, мисалы мен сени жакшы көрөм деп айтып, агачы. Мурунку ата-энелерди ойлойм, мындай СССР маалында чоңойгондор, алар бир аз катуураак болуп, мындай ушундай жылы сөз көп айта албайбыз да бири-бирибизгечи. Мамам деле уялат, анан биз деле мындай ошого көнүп калганбыз да, ошентип чоңоюп, көп деле айта албай калабыз да иногдачы. Бирок мындай туулган күн болгондо, праздниктер болгондо, майрамдарды айтып, эми каждый день эле айтыш керек, эми көңүл бурган аракет кылабыз. Анткени мамам азыр жалгыз болгондуктан чалып турабыз. Бияка өзү деле бат-баттан келип турат шаарга. Биздикинен келет, улуу эжемдикине барат. Ошентип аракет кылабыз, эми көңүл буруп, жакшы көрөрүбүздү ошо менен билгискенчи, мындай чуркап барып эле мындай эркек кыздардай болуп жанына жатып, ушундай албайбыз да, бирок эмнегедирчи. Кылгыңыз келет. Ооба, бирок кылгым келет. Бирок баары бияктан башкача чоңойгон үчүн мындай тартынып турам да. Ооба, уялып тартынып турам. Мүмкүнчүлүк сизге чоң. Ушундай кыргыз элинин астында апаңызга болгон сезимдериңиз? Эми апабызды биз аябай жакшы көрөбүз. Апабыз бизде жалгыз, башка апа бизге жакпайт десек, башка апа бизге болуп бере албайт экен. Ошондуктан биздин анча-мынча сөзгө тарынбаңыз, чалбай калсак же көңүл бура албай калсак тарынбаңыз, биз баары бир сизди жакшы көрөбүз. Главное, биз жакшы көрөбүз апабызды. Дайыма жаныңызда болсоңуз, күлүп жүрсөңүз, сиздин настроениеңиз жакшы болсо эле, биз да биякта көңүлүбүз тынч болот экен да. Эми сиздин апаңыз
бир-эки үч сөз менен сүрөттөп берсеңиз. Кандай апа? Апам, Кандай сапаттары сизге апам, жагат? апам мындай ошо папам экөө үйлөнүп, таанышып үйлөнгөндөн бери вообще үйдө отуруп эметкен жок да, бирок аябай хозяйственный апам. Аябай хозяйственный, тамакты өтө сонун жасайт. Прям очень вкусно, прям вот. Эми билбейм, любой эле апан, сиздин деле апаңыз аябай вкусно жасайт да, там, бирок ушундай да, домашняя, эми үйдө негизи суббота, воскресенье, выходной күндөрү деле үйдө болгону менен все равно жана врач жетишпей калат айылда. Бир отпускада болуп калат, бир башка жака кетип калат, анан все равно мындай үйгө көп көңүл бура албай калганда, бирок ошого карабай, апам чын эле аябай мындай хозяйственная, уют создавать этип, мындай эле сонда үйүнө барсаң всегда уютно. Анан жана злопамятный эмес да. Тарынса деле бат эле эртеси күнү жайылып, эчтеке болбогондо ушундай сүйлөп эле, жүрөгү жумшак ушундай. Жакшы. А сиздин мүнөзүңүз үй бүлөдө кимге тартып калган? Меники билбейт экен. Сиздин мүнөзүңүз мындай Меники кандай? Мындай татаалдайды мүнөзүңүзчү? Мындай скромный, серьезный, сиз мисалы үчүн сиздин Instagram баракчаңыз деле ошондой да? Мен папам менен мамам экөөм бирок окшош эле ошондой скромный кишилер да, көп сүйлөбөгөн, көп ачылбай, ооба. Интервьюларды дагы көп бербейсиз да, ошондон айтып атканым да. Ооба. Бирок Самат такыр противоположный го. Жок, Самат против. Кандай болуп калат? Самат сиздин көңүлүңүздү алып калган болот ошондой. Ошондой го башында. Вайндарында да ошондой го. Мындай сиздин көзүңүздү карагандай көп вайндар чыгат го. Бар күлөрөйүн, эми достор менен отуруп күлөрөйүн деп нерсе деп мындай. Самат билбейм, кандай жактырып кантип эметип калган. Как он мог такое сказать? Жакшы өтөсүң. Кантип мен жактырып калды болосуң депчи. Балким ага өзү шайыр го, балким ага бир мындай орбасыктуу, серьезный. Бирок мен аябай озбураак сурактуу, мындай серьезный деле эмесмин. Ооба, жакындарымдан сурасаңыздар, мындай шайыр эле тоже тамаша окуйм аябай. Самат менен бирдей эле тамашалашам. Мен элестет атам бул үйдө эмне бар. Самат менен бирдей эле тамашалашам, иногда Саматтын шуткалары өтпөй калат да. Самат кандай мамиле кылат апаңыз? Кайнене катары? Кайнене Саматтын биздер билгендей ата энеси жок да, каза болуп калышкан. Анан мындай апасындай эле көрөт. Апа деп эле аябай сыйлап турат, келген сайын коноктоп, мындай. Эми мамам суранып калат, муну кылып кой, тини кылып кой десе, обязательно жок дебейт да. Обязательно все хорошо, макул деп сөзүн эки кылбай, ошентип аткарып турат суранган маселелерин. Апаңызга кандай белек бердиңиз эле акыркы жолу эсиңизде барбы? Апама акыркы жолу эми апама негизи мындай эле биз подаркалардан берип турабыз. Акыркы жолу эжекем экөөбүз акча чогултуп эмес, мындай чыгарып туруп сумка алып бергенбиз. Сумка, апам не сумка жакшы көрөт, биз күлөрүбүз деп, не сумкадан үй саласыз деп жанан сумка алып бергенбиз. Демек, туугандарыңыздар менен да баттан сүйлөшүп турат экенсиз. Апаңызга коюп деген. Ооба, обязательно аны ооба. Антип өзү негизи анан болгону төртөөбүз болсок да, анан төртөөбүз төр жерде чачырабай. Чолпон айым эки кыз каякта? Улуу эжем биякта, шаарда эле МЧСте иштейт. Экинчи эжем болсо Москвада үй бүлөсү менен. Жакшы. Балдары бакынат. Ооба, эжемде, улуу эжемде 3 баласы бар, экинчи эжемде 1 кызы бар. Абдан жакшы. Мектепти бүтүп атканда ар бир адамдын кыялы болот да. Мен ушул кесипти аркаласам депчи. Анан менин ишенесиз, ушул убакка чейин сиз бир кайсы кесиптин аркалаганыңызды билбейбиз да. Маалымат жок койсо. Ал эменде тайна да, эч ким билбейт. Анан мен ойлодум да, ушул чолпон 11 бүткөндө эле Самат Баткенге тамаша коюп барып эле чолпон жактырып эле машинага жүктөп келген го депчи. Анан бизге кызык да, кайсыл кесипти аркаладыңыз? Жок, чейин мектепте кандай баада окудуңуз эле? Кайсыл сабак жагат сизге? Аштын азыктары даяр болду. Бизде азыр биринчи пиязды кууруйбуз. Анан деген меники ушундай. Анан союзду кууруйм, анан акыркы эти салам. Ооба. Мен андай эшти көрбөптүмчү. Мен ушундай бышырам. Ооба, мен ушундай бышырам. Бирок биз канча съемкада жүрөбүз, алгач сөзсүз түрдө эт менен пияз куулат. Жок, биз ооба. Мен болот атылгандай эш болду. Ооба, менде ушундай. Азыр көрөсүздөр, биздин казаныбыз даяр болду. Азыр эми пиязды салабыз. Мында.
азыр биз пиязды кууруп союзде салдык, союз куурулуп атат. Бул пока кичине куурулуп турсун, а биз Назира эже экөөбүз маегибизди уланта берели. Сиз жана окуу жөнүндө сурап калдыңыз, кандай окудуң школдо деп. Мен ударница 4-кө 4, иногда 3 болуп кетип атат. Чынымды айтайын, мен көрүп калышым мүмкүн да, мисалы мугалимдерим анан кыйын болгон школдо биз билебиз, бул кандай кыз болгон, кандай окуган деп айтпасындар. Эми отличница болгон эмесмин, начальник школада окуганда отличница болуп, 5ке бүтүп, анан уже чоңойгондо уже башка, ойдун башка, башыбызда баары башка болуп, кичине бир аз аксап калгам окуу жактан. Анан эми жакшы көргөн сабагым, предметим ушундай билбейт элекем, кайсы сабак жакшы көргөм, анткени ойлоп көрсөм, азыркы бизге керектүү жашоодо ошондо сабак берүүчү, эми мындай ошондо предмет жок экен да негизичи. Азыркы керектүү жашоогочу. Анан мындай көп деле аябай бир жакшы көргөн сабагым деле болгон эмес. Бирок менин мамам английскийге жөнөткөн, английский обязательно баргын деп. Азыр вот жалею, ошо английскийди ошондо окуп алган эмес экем. Четке чыкканда аябай керек болду. Google'да ачып эле жаза калбайчы. Аябай жакшы мугалимибиз бар азыр. Атын унутуп калыш керек экен да, ушундай английскийден. Жок, ошондо школдогу, мектептеги биздин школдо да берчү, анан дополнительно алчу да. Аябай күчтүү эжеке болчу. Бүт бар ошого барчу, менин эжем да ошого барган. Анан азыр жалею да, ошону ойлосомчу, вот мен азыр жазылайын деп атам английскийге. Чындап жазылып барайын деп атам, ооба. Азыр мындай лёгкий эле, ооба, чет жака чыкканда сиз айткандай керек болот экен чын эле. Анан ошол эле жалею, а так өзүм ударница болуп өткөм. Азыркы окуучуларга айткым келет, мындай мугалимдер окугула келе деп, өзү үчүн эмес, акасы биз үчүн айтышат экен да, эми окугула керек депчи. Ошого силерге мой совет, азыр как раз окуунун эмеси келип атат, скоро убакыты келип атат, сентябрь буюрса. Анан ошого окугула, жакшы көргөн предметиңерди окугула. Ошо. Кайсы окуу жайды бүттүңүз? Мен школду бүтүп юридическийге тапшыргам, национальныйга тапшыргам, бүткөм. Бирок 2-курстан меники заочный болуп калган. Анткени атам ооруп, айылга барып, атамды караш керек болгон. Азыр эти салалы, бияк уже даяр болуп калды. Окууну бүткөм. Анан бирок иштебейм, юрист болуп. Анткени мага жакпай калды. Меники эмески. 5 жыл окудум. Ооба. Эмнеге сиздики эмески? Билбейм. Мен бирок башында мага ата-энем тапшыр, сен медик бол дегенден мен ошону вообще болбой койгом, укпай койгом. Вот азыр эми жалею да, что медикке тапшырбай калганымачы. Юрист билбейм, жаккан жок мага. Диплом жөнүндө турат. Диплом ооба. Ошондой болуп калды. Ооба, туура тандоо керек экен. Анан эми жаштык кылып койдум окшойт деп ойлойм да. Жаштык кылып койдум окшойт. Анан медиктин ата-энемдин жумушун көрүп, кыйын экенин ошондо билип, үйдө кеч эми дежурствого кетип, түнү менен уктабай, любой момент чала калышса, анан ошого ойлодум, кыйын жумуш окшойт мага эмес. Юрист мени кыйратып, мындай жыргайт окшойм юрист болсо деп ойлогом да, ошондочу. Анан ошого жумуштун ордугунан качып койгон турбайсызбы? Ооба, ошондой окшойт. Анан окуусунан жана медикке деген канча? 10 жылбы? 10 жыл. 10 жыл окуйт го, жана аспирантура дегендер менен эми иш кылса 10 жыл болуп калат го. Ошонусу менен мен ошондон качтым окшойт деп ойлойм да. Бирок кызыкпай койгом өзүм деле. Азыр эми өкүнөм. Эми Кудай буйрса, ким билет, балким неберелердин арасында жакшы Ооба, мен деле ойлойм, буюрса неберелердин арасында может бир медик болуп чыгат деп. Жогоруда айтып калбадыңызбы? Менин атам жана апам акушер-гинеколог депчи. Сиздер Самат мырза экөөңүздөр 5 жыл наристе жытына аябай, мындайча айтканда, муктаж болдуңуздар да. Ал нерсе ар бир Саматтын берген интервьюларында көздөрүнөн окулуп атты. Ата-энеңизге кайрылдыңызбы, апаңызга?
эми башынан эле ата эне мамам менин жанымда болду. Эми мамам түшүнөт да ошого байланыштуу эме болуп аткан соң бүт кесиби экен да. Апамдын кесиби болгондон мындай анализ тапшырып, дарыгерлерге барып эле сразу мама жөнөтөтүм да, көрүңүзчү депчи. Анан от и до ошо иман төрөлгү чекти 40 чек мамам жанында болду да. Бүт баарына мамам свидетель болуп, бүт мамам катышып бизге жардам берип, тааныштарын, врачтарын таап, ушинтип жаныбызда болду. 5 жыл күрөштүк. 5 жыл ага. 5 жыл, бирок 5 жыл мындай айткан менен бала төрөлгөндөн кийин 5 жыл как будто бир 5 күндөй эле болуп мындай билинбей калат экен. Бат эле унутулуп калат экен. Оор күндөрбү? Оор күндөр бат эле бала төрөлүп, балабыз колубузга калгандан кийин как будто бир жыл эле күткөндөй эле, 2 жыл эле күткөндөй эле болуп калат экен, билинбей деле калды, унутулуп калды. Болду эле ушундай учурда аял киши кичине эркек кишиге караганда мындай эмерекпиз го биз. Жакшы көрөбүз го, өзүнчө фантазияларды көбөйтүп алгандычы. Эркек киши деле бар эми, мисалы үчүн төрөбөй калган аялын кетирип салып, төрөбөйсүн же кайын журт кетирип салат. Сизде болду Самат башкага үйлөн, балким мен төрөй албайт чыгармын, балким жаратылыштан, балким Кудай ушундай кылып мени жаратты. Сенде тукум болуш керек, уланыш керек дегендей. Жок, бизде вообще андай болгон жок. Андай темада болгон жок, ал жөнүндө сүйлөшкөн да жокпуз. Мен бир жолу сурадым. Мен кандай болот, эми болбой калса, вдруг десем, ал жөнүндө ойлонбо деп койчу. Вообще ал жөнүндө ойлонбо, только позитив болот. Анан визуализируй дечү да. Элестет, что сен боюңда бар, анан баланы колуңа алып, эмзип, жыттап, ушу балалуу болуп жүргөнүбүздү сен элестетип жөр, буюрса болот деп мага ушундай мотивация берип койчу да. Анан кайын журтум жактан бир да ушундай эмеде болгон жок, упреки деп коет го. Ушундай да болгон жок да, ооба. Сен качан төрөйсүң, анан 5 жыл болду, 2 жыл болду, 3 жыл болду деп бир да вообще суроо болгон жок. Просто кандай болуп атат, эмне болуп атасыңар, лечениеңар кандай болуп атат, жакшы элеби, буюрса балалуу болосуңар деп эле коюшчу болду. Мен ошого да аябай ыраазымын да, кайын журтумачы. Кайын журттар калыңыз, кайын журттарыңыздар. Эмнеңиздер кандай? Мамиле жакшы. Мамиле жакшы, эми сыйбыз. 2 кайнагам бар, анан бир кайнэжем бар, жалгыз кайнэжебиз бар. Сыйбыз, мамилебиз жакшы. Сыйлашып, коноктошуп, ушинтип турабыз. Биздикинен келишип, биз алардын арышып дегендей. Сууну куюп койдук. Азыр бир аз 30 мүнөттөй кайнап туруш керек, эти жумшарып. Анан күрүчү салабыз. Жакшы. Мына жогоруда айтып калбадыңызбы, кайын журтум мени колдоду, мага мотивация берип турду деп. Мен бул сиздердин үй бүлөңүздөрдө да. Башка үй бүлөлөрдө мисалы үчүн андай колдоочулук болот келинге. Келин өзүн аябай жаман сезет да. Эми менде болуп атты. Бир момент болгон, эми аны айтсам кандай болуп калат. Саматтын тайкеси бир жолу эми айткан. Мындай случайно өзү эле ойлонбой айтып алган окшойт да. Эми төрөбөйсүңбү деп бир жолу айткан, ошол аябай катуу тиген мага. Анда биз ак өргөдө жашачубуз. Чогуу Саматтын бир тууган байкеси менен чогуу жашачубуз. Ошондо тайкеси келип турчу биздикине. Ошол бир жолу ошентип айтканда аябай жаман болгом. Чын эле катуу тиет экен. Мен биринчи ошо кайын журт жагымдан, анан өзүм туугандарым жагынан биринчи ошо кишиден укканда ошондой сөздү. Чын эле аябай жаман болот экен. Мен эчтеке деп жооп бере албай, өзүм комнатама чыгып кетип ыйлагам да. Ыйлап анан алда түшүнүп калды окшойт тура эмес. Мындай сүйлөп алдымбы келинге деп өзү чыгып байкуш кечирим сураган. Эми кандай десем, билбейм, эми баары эле мен кайын журтумдай болбойт деп ойлойм. Эми түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар экен. Анан бул деген негизи эки күйөөсү менен аялынын ортосундагы вопрос деп ойлойм. Ооба, бул мындай сыртка чыкпай турган, өздөрү чечет. Кааласа жашайт, каалабаса жашабайт. Ал өздөрү сүйлөшүп алат, анан жана бирөө аралашканы туура эмес деп ойлойм да. Чечкелер колдоо көрсөтүш керек. Ооба, колдоо көрсөтүп, эми Саматтын поддержкасы мага аябай жакшы болгон чынында. Вообще жаман да көргөн эмес мени, мындай жана болот го, досторуна чыгып айтып сырын, башкага сырын туугандарын айтып, бул чопо төрөбөй атат деп вообще андай болгон эмес. Бир да вопрос, эмне болуп атат, кандай болуп атат, сен эмнеге мындай болуп атасың деп ушундай негатив болгон эмес да бизде үйдөчү.
только поддержка болгон, күлүп жайнап эле жүргөнбүз. Анан бирок интернетте, Инстаграмда ошондой чыгарса, элдер ойлойт экен да, бул өзү эле төрөгүсү келбейт. Бул жөн эле жыргап эле жүрөт, тияка барат, күйөөсү менен бияка барат. Аябай СМСтер көп келчү. Төрөбөйсүңбү, эмне жыргап жүрөсүң сен? Тиги төрөсөң кетип калат. Эркекке бала керек да деп. Бирок бала керек да деп айтайын десеңиз, 10 баласы болсо деле кетип калган эркектер бар, туурабы? Хоть оны эркек төрөп берсең деле. Ошону жазгандар көп болду. Мындай Инстаграмга 10%, 10% жашооңду көрсөтөсүң да. Анан элдер билбейт да, биякта эмне болуп атканынчы. Сезимдериңиз алгачкы жолу апа болот экенсиз билгенде кандай эле? Ал кезде сиз бактыймы коронавирус болуп? Жок, биякта болчубуз. Биринчи билгенде биз биякта болчубуз. Ошол күн туулган күндү эсте калса керек, Ооба. Эми билип, мен өзүм биринчи билгем. Анан Саматка айткам, Самат анда жумушта болчу, мен да чыдабай кеткем. Эмнегедир именно жумушта жүргөндө айткым келди да. Үйгө келгичекти бүтпөй айткам. Ал сүйүнгөндөн эч кимге айтпа десем да болбой барып, ошо командасына балдар айтып салыптыр да. Мен кое тур, бир аз чоңойсун депчи, көз тийип кетпесин, башка болбосун, көпкө күткөн балабыз кое тур, эч кимге айтпай тур, туугандарга деле айтпай туралы деп. Самат менен мамам айткам. Анда деген мамам башынан баштап баарына күбө болуп, свидетель болуп келаткандан мамам айтты, эмне дары ичиш керек, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек деп. Анан ошо момент бактыбызга коронавирус башталат. Коронавирус башталып калат. Анан менде кичине бир аз угроза болуп калды. Анан угроза болуп, эми үйгө деген конок келет да, туугандар келет, башка келет, достор келет. Анан мага врач деген постельный режим, прям постельный, эч жака, даже дааратканага да барбы, эч жака бар, только жат деп айткан. Анан эми бирөө келсе кантип жатасыз? Кайын журттун келсе, өзүңөр чай кылып ичип алып жата албайт экенсиз, турат экенсиз, кыймылдайт экенсиз. Анан болбой эле мамам Бакыш, эми ушунча күткөн бабаңды бияка эле келчи, өзүм эле сени карайын, жок дегенде 1-2 айга чейин чоңойтуп ал, анан кийин кете бересиң деп. Баргам, барып мамамдыкына барар менен граница эми жолдорду жаап салган. Жолдорду жаап, же мен кайра бияка келе албай, же Самат мага келе албай, экөөбүз ошентип канча 2 айдай на расстоянии жүрдүк окшойт. Анан Самат эмеси лицосу менен пайдаландыбы, анан чыга берейинчи жолго машина менен, самолет учпай калган да, чыга берейинчи, алып келейинчи деп өзү да биякта жаман чүнчүп кетти, жалгыз жүрүп. Анан чыга берейинчи жолго, эми сүйлөшөбүз да тиякта жолдо мен деп. Бияктан бирок врачымдан как положено справка жаздырып алыптыр, бияка келиш керек, учетко туруш керек, УЗИ-пузиге түшүш керек деген. Анан ошол справкасын алып жолго чыкты, жолдон өткөзүп атты. Саматты тааныган үчүн да жолдон өткөзүп атты. Анан келди, келип мени алып кетти. Жакшы. Иманды алгач колго алганда сезимдериңиз? Колго алган сезимди билбейм, айтып бере албайм. Мындай эми сүйүндүк, бирок бир башкача болот экен, түшүнбөйт экен. Чын эле ушу бала меники чын эле депчи, чын эле мен төрөдүмбү деп. Анан өзүм да кесира болуп төрөгөн үчүн бир аз кыйналып калдым. Мындай балага да көп көңүл бура албай, өзүм да кыйналып, бирок башкача болотмун чын эле. Мындай биринчи эмискенде Иман деп ысымын ким берди? Иман деп негизи мен тапкам. Инстаграмдан карап, интернеттен карап, Иман деп аябай жакташат. Анан бирок Самат койду да. Мен койгон, Самат койгон болуп калды, бирок мен таап бергем. Иман канча жашта? Азыр Иман атасынын Саматтын копиясы. Ооба. Узкоглазый, ооба, характери да окшош. Иман октябрдын в конце октября 3-кө чыгат буюрса. Уже чоңоюп калды, уже садикке барабыз. Жакшы. 1-2 сөз менен жолдошуңузду сүрөттөп берсеңиз. Самат мырзаны кандай жолдош? Алгачкы таанышып кыз жигит болуп жүргөндө кандай эле, азыр кандай? Же ошол бойдон калдыбы? Өзгөрүүлөр байкалдыбы? Самат мурунку сүйлөшүп жүргөн бойдон, чын эле ошол бойдон. Вообще өзгөргөн жок. Жана үйлөнгөндө башкача болуп кетет деп айтышат го, бизде андай болгон жок. Мен өзгөрүшүм мүмкүн, ооба. Бир аз стилим эмете болуш керек, чыкты болуш керек, жашырып жүргөн. Характерлери. А так Самат жок. Самат аябай боорукер. Баарына боорукер. Не только бир туугандарына эмес, мага эмес, бүт баарына боорукер да. Аябай добрый, мындай жамандык каалабайт, анан мындай
хитрый деп коет го, вообще ушундай жок да. Баарына бирдей мамиле кылат. Жүрөгү ачык, баарына бирдей мамиле кылат, эч кимди бөлбөйт, ошол саябай жагат. Иногда мен Саматтан саба калам. Ушундай жагынан чого иногда билем мен салыштырып көрөм да өзүмдүчү, мындай бир аз начар киши экен деп коем. Эме үй бүлө курганыңыздарга быйыл 8 жылдын жүзү болуптур да. 8 жылда эмнени байкадыңыз? 8 жылда кичине болсо да тилиңиз кыскардыбы? 8 жылда тилимди кайсы жерде кыскартып, кайсы жерде узартканды үйрөндүм. Азыр айтат болчу. Чын эле мындай, оказывается, с возрастом мудрость келет экен кишигечи. Да, мындай бирөөдүн ошибкасынан үйрөнбөйт экенсиз, а өзүңүздүн ошибкаңыздан ойлонуп, сабак кылып, ушинтип үйрөнөт экенсиз. Биз аялдар мындай эме мындай, шашмаган айтып салабыз го сразу. Бат чыгарып беребиз, ойлонбойбуз. Всё, болду, мен кеттим, ажырашам деген сыяктуу да, бирок бизде андай болгон эмес. Сиз канча жыл кеттиңиз, канча жыл келдиңиз, ошону айтыңызчы. Жок, бизде вообще андай болбоду. Вот иши эмес, биз 8 жылда, вот чындап мына кайын журтунда билет. Жок, мындай аялдар карап турат, мына журтунда кийимдер чогултулуп билет. Андай да эмес. Жок, вообще мына жерде иши эмес, вообще андай болбойт. Азаматсыз. Андай болгон эмес. Вообще барганда эмес, мен коркуткан эмес кетем деп. Эми болгон, бирок мындай эми коркуткандан толку жок да. Кетсең кете бер дейт да, ал делечи. Анан Самат күлүп калат. Самат деле билет эми ушу кетпей, бирде ата-энемди алып келип, мындай разбор болот го иногда, урушуп кетип, мамамды алып келем, анан эжемди деп. Эч кимди аралаштырган эмеспиз. Эми болгон, конечно, обязательно, оказывается, үйлөнгөндө биринчи первые 3 года обязательно ошондой болот экен. Пока көнүп, пока кимибиздин колубузда флаг болорун чечти. Ошондой болот экен. Үйдө президент кийимге Ошо 5 жылда ошо чечилет экен. Анан чечилгенден кийин бир аз уже билип калат экенсиз да, кантип сүйлөштү, кантип чечти көйгөйдү, ошо разборду. Ошондо мен ата-энемди бирде аралаштырган жокмун, айткан жокмун, алып келген жокмун, анан кийимимди жийип кеткен жокмун. И мен артыман кайын журтум барып мени алып келген жок. Мен ошого өзүм деле өзүмдү эметем да. Өзүм аямдай батыр сезип Өзүм горжусь ошону мененчи. Бизди көрүп жаткан жаш келиндер, негизи кеткен аялдын аркасынан эркек бир жолу барса, эркектин көңүлү калат да. Анткени аял эркек урушат, кайра табышат, бирок эркек кишинин кайын журтунун астына сыңып калат да. Ошондуктан андай нерселерге барбагыла. Бири-бириңерди сүйөсүңөр, кандай күн болгондо деле чогуу болосуңар, ошол нерсени эске алып койгула. Бир күкүм нан болсо дагы ошону чогуу бөлүшүп жегенге эмне жетсин. Чопайым, мен могу сөздөрдөн сиз менен маек куруп жатканыбызга туура бир 30 мүнөттөй болуп калды. Бир нерсени байкадым да, тарбияңыз аябай күчтүү экен. Бул бир, экинчи, эркекти мырзаны аябай сыйлайт экенсиз да. Мисалы үчүн бир дагы Саматка тарабына, кайын журтка тарапка бир жаман сөз айткан жоксуз да. Демек, алар дагы сизге ошондой мамиле кылды. Анан сиз айтып атпайсызбы, 2015-жылы атам каза болуп калган депчи. Сагындыңызбы атаңызды? Сагындым ага. Мындай. Жакын элеңиз. Азыр айтсаңыз, эми билбейм, атама жакын болсом керек да, анткени ошо акыркы жолу ооруганда. Телефон чалды эле болгондо. Жок, мен карап жаткам да жанында болуп. Сиз болуп калдыңызбы жанында? Ошо кичине оор экен да. Не деди эле ошол акыркы жолу? Атаңыз аз бейиштеде сизди карап турат да, сиздин ийгиликтериңиз эсибине атат, ошондо бир бүлөнүп, ушундай Саматты болгон балага тапшырып, азыр атаңыз Кудай буйруса, бул түбөлүк жашабайсыз да, бир убакыт болот, кезигишебиз баардыгыбыз, атаңыз бейиште. Кетип аткандагы сөздөр кандай деп айтты сизге? Мен сиз жанында болуп калсыз да? Ооба, ошо мен жана айтпадым беле, экинчи курстан заочно которулуп кеткем деп. Ошондо папаңды кара деп чалып чакырып калган. Анткени мамам жумушта иштеш керек. Ошондо еще биз үй салып стройка болуп аткан. Мамам иштеш керек болуп атат. Папам жанында отуруп калса да болбойт да. Дары дармектерин алып бериш керек. Анан баргам, баары 1 жыл карадым. Төшөктө жаткан киши ичинде аябай кыйналат экен. Акыркы күндөр өзү деле мындай уже ыйлап суранып калганда, уже чарчадым, тажадым депчи. Эми акыркы сөздөрү чын айтсам болгон деле эмес, мындай сүйлөшкөн деле эмес да биз менен көпчү. Ошондо эле күрөштү беле. Эми ал өзү врач болгондон уже билгенде то, что жакшы болуп кете албашын,
ал уже түшүнгөн, анткени акыркы состояниясын түшүнүп баштаган. Ооба, оор болду, чындыгында аябай оор болду. Мындай билбейм, сүйлөшпөй калдык, бирок мамам менен сүйлөшкөн да. Апам айткан экен, эми буюрса анда Самат менен сүйлөшүп атам, ушундай бала бар деп айткан бирок папама. Ошондо мамам чакырып айткан экен, буюрса кызыбыздын тоюн ушул ресторанда берип узат деп ошондо айткан экен да. Атак мага бирок чакырып сүйлөшүп ушуну айткан эмес эми. Жана айтып кеткендей мындай эркелетип, жакшы жылуу сөз көп айтпай калган, мындай укпай калган балдардан болуп чоңоюшканбы дейм да мен, ата энемчи. Анан бизге да көп ачылбайт да, ошондуктан айтпай калган окшойт. Бирок кыздардын кичинекей болду. Ооба. Мен еще тем более өзүм барып караган үчүн мындай эме, ооба. Туулган күнү болгондо эми отуруп Куран окуйбуз да, ошондо деле мындай эметем, жаман болуп ыйлабайм да. Азыр барганда Куран эле окуп турбайсыздарбы? Ооба. Эмне ооруду? Эмне ооруду? Рак менен ооруду. Рак копчика болду. Мурун деген уже жаш кезинде эми жана горнолыжка деп коет го, горнолыжкага барып, когда катались, onun акасы упал, кулап кетип, и трещина кеткен копчик жагынанчы. Билбей калыптырбы? Ал көпкө чейин жүргөн, бирок көпкө чейин жүргөн. Мен канча 10 класс, 9 классыма чейин эле жакшы жүрүп, жок 8-9 чейин, 9 классыма чейин эле жакшы жүрүп, ошондо ооруп, жанагы опухоль, рак өсүп чыкканда ошо сынган жериненчи. Ошол жерине өсүп чыкты. 10 жыл ооруду атам. 10 жыл ооруду. Анан ошо акыркы жылы, 15-жылы кулап калды. Кулап анан уже тура албай жатып калды, 1 жыл төшөктө жатып калды. Ошо рак менен ооруп каза болду. Ошого айтарым, ата эненин тирүү кезинде сыйлап, баркын билип, барып, сурап, максимально жанында болгонго аракет кылыш керек экен. Ошо эми тамагыбыз даяр болуп калды. Эми тамак эмес. Соус. Эми күрүчүбүздү жууп туруп, сууга салабыз. Жакшы. Замандаштар, Чолпон Ормонова эми жасаган аш дагы даяр болду. Келиңиздер чогуу даамдап көрөлү. Чолпон айым, үйдө көбүнчө кандай тамактар жасалат сизде? Бизде ушу аш, пловту бат-баттан жасап турабыз. Анан Самат негизи камыр тамак жакшы көрөт. Астыктардайбы? Анан мен өзүм залга, спортко барган себебинен камыр тамакты көп жасабай калгам азыр. Ооба. Плов сала берели, бисмилла деп. Жоо, жеңил, диетический тамакты көп жасайм негизи. А так Самат анда-санда суранып калат. Бир жакшы көргөн тамагы бар. Койдун башын жакшы көрөт. Койдун башын салып, бышырып, өзү бышырат аны. Өзү бышырып, анан жана картошкасын салат, сабизин салат, анан камырын салат, анан бышкандан кийин алат, анан камырын салып, бүт баарын кесип, кулагын кесип, кооздоп, сонун кылып өзүнө аябай мындай жаккан ошо тамагы бар. Ошону жасайбыз. А так старайбыз мындай диетический тамакты жасаган, ооба. Сиздин тамагыңыз дамдуураак болобу же Саматтыкы? Айтып коюшат го, мырзалар тамакты сүйүү менен жасайт деп берилипчи? Негизи тамакты эркектер ретко жасаган үчүн анан мындай макул, от души жасап берейинчи деп жасашат да, күндө эле жасабаган тамакты. Ошол артыкы дамдуу болот окшойт. Замандаштар, мынакей, келиңиздер чогуу тамакты даамдап көрөлү. Кайсыл гана тамак жасалбасын үйдө, ал тамакты сиздин жолдошуңуз жейт, туугандарыңыз жейт, балдарыңыздар жейт. Ошондуктан ар бир тамакты сүйүү менен жасаш керек. Бул анткени биздин ашказаныбызга барып бизге ден соолук берет. Келиңиз анда алыңыз. Бисмилла. Кадр сыртында Замир. Сиз биринчи плов салып алсаңыз болду. Азыр жайында ысыгыраак да. Биздин чайыбыз кайнагыча биз даамдап көрөлү. Ооба. Андан соң жакшынакай болуп, столго отуруп тамактанабыз сөзсүз түрдө. Бисмилла.
кандай болуптур? Шокмон. Атайын баткинский рис менен 1 сааттын ичинде жасалган аш. ооба. 1 саат болду. 1 саат 10 мүнөт. Аябай сонун болуптур. Бизде негизде эфирлерде аш демделген да. Бирок көрсө ар бир кожойкенин тамакка тийгенде тамактын даамы да өзгөрөт экен да. Ооба, ар ким Аябай даамдуу болуптур. Чынында эле даамдуу тамак болуптур. Эмне дейм сизге, Чолпон айым? Рахмат. Бүгүн ушундай сонун сиздин ашканаңызда маектешүү болду. Бизди көрүп жаткан айымдарга сонун мотивация болду. Кудай буйрса бул сиз менен жолугушуубуз акыркысы эмес. Жолугушуулар дагы көп болот. Үйүңүздөрдө тапчыкалар көбөйсүн. Кудай буйрса сиздердин жентегиңиздерге баралы тойду. Анан ийже жетишпей жатам, 2 бала менен кое туруңуз азыр деп ошентип Кудай буйрса Саматтын сонун бир тамагын айтып калдыңыз. Баш деп ошондагы бир даярдап көрсөтөлү биздин көрүшпөбүзгө. Самат өгөз жасап берели. Чогуу жасап бериңиздер. Учурдан пайдаланып биздин замандаштарга бир каалоо тилек айтсаңыз, эфирибизди жыйынтыктап тамактаналы. Сизге чоң рахмат, Назиреже. Айтып мен ушун сунушуңузга негизи көптөн бери интервью бербей, мындай аябай өзүмө да жакты. Прям сонун ачылып сүйлөшүп, анан сиздин көрөрмандарыңызга айтарым, баарыңыздарга ден соолук каалайм. Орусчасын айтып берейин, орусча деле таарынбайсыздар. Берегите своих близких, любимых дегендей. Ошо. Всем приятного аппетита. Абдан жакшы. Замандаштар, аты жөнүм Назира Бердиоğlu, кадр сыртында Замир, ЛВН студия, каналга катталгыла, кызыктуу маектер, даамдуу тамактардын бардыгы биздин каналыбызда. Көрүшөбүз.